Бишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин профессору, филология илимдеринин доктору, доцент Толгонай Сыдыкова тил илимин өнүктүрүүгө өмүрүн арнаган илимпоздордун бири. Анын эмгек жолу 1991-жылы Владимир Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институтунда башталган. Маяковский атындагы кыз-келиндер институтундагы филология факультетинде жумуш бар деп угуп, анан кыргыз тили адабияты кабинетинин башчылыгына сунушташты. Анан макул деп, ал убакта филология факультетинин деканы Клара Кусейновна Жидеева деген болчу. Ал менен баарлашып, сизди алайын, жакшы кызмат кылып бериңиз, бирок бизде иштегенде сиз илимди дагы, билимди дагы, коомдогу бардык нерселерге катышууга, активдүү катышууга аракет кылыңыз деп мени жумушка алды. Ошентип мен 90-91 окуу жылында Маяковский атындагы кыз-келиндер институтуна кирип калдым. Ал эми 1995-жылы ушул эле окуу жайдын аспирантура бөлүмүнө тапшырып, илимий ишин уланткан. 3 жыл окугандан кийин аспирантураны бүттү деп мени мамлекеттик тил кафедрасына окутуучулукка кабыл алышты. Анан мен арыз жазып, мамлекеттик тил кафедрасында иштеп жүрдүм. Андан кийин аспирантурага тапшырганда өзүңөргө белгилүү болгондой эле сөзсүз түрдө илимий жетекчи менен иштешесиң да. Анан илимий жетекчим мени илимди кошо унутпай бирге алып жүр. Менин илимий жетекчим болуп филология илимдеринин доктору, профессор Токтосун Керимбай Жакматов. Анан ошентип мен окутуучулук менен бирге илимди дагы кошо алып жүрдүм, илимий макалаларды жаздым. Ошентип олтуруп мен акырындык менен тепкичтерди өтө баштадым. Окутуучулуктан улуу окутуучулукка. 2003-жылы Барпы Алыкуловдун чыгармаларындагы диалектизмдер деген темада кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргоп, филология илимдеринин кандидаты окумуштулук даражасына ээ болгон. Ал эми 2011-жылы тил илими багыты боюнча доцент наамы берилген. Мен 2003-жылы коргодум. Ошондо Бишеналы Арабаев атындагы деген берилген да. Анан ошон менен мен 2003-жылы коргодум. Коргогондон кийин мага доценттин милдетин аткаруучу кызмат сунушталды. Анан мен ошол жерде иштеп жүрүп, ошол эле нерсени улап кетүү максатында докторлук диссертациянын темасын бекитип, анан докторлук диссертациялык иштер менен жүрдүм. 2017-жылы Барпы Алыкуловдун чыгармаларынын тили темасы боюнча докторлук диссертациясын коргогон. 2025-жылдан баштап Бишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде профессордун милдетин аткарып келет. Докторлук диссертацияны коргогондон кийин университет мага профессордун милдетин аткаруучу кызматын берди. Ошондон ушул күнгө чейин мен азыр ошол профессордун милдетин аткаруучу кызматын аркалап ушул жерде иштеп жүрөм. Эми университетте мен келгенде болчу Ачылова, Рахат Ачылова ректор болду. Андан кийин өзүңүздөр билесиздер, бир топ ректорлор Бөрүбаев, Зайнидин Курманов, Бекбоев, Абдрахманов. Анан азыркы учурда мен Айгүл Төлөкөмүнө менен иштеп жатам. Профессор Толгонай Сыдыкова Барпы Алыкуловдун чыгармаларынын тили аттуу 3 томдуктун азыркы кыргыз тилинин лексикологиясы жана лексикографиясы, азыркы кыргыз тилинин фонетикасы аталышындагы окуу китептеринин жана методикалык колдомолордун, кыргыз тилинин синонимдер сөздүгүнүн, ошондой эле 60-тан ашык илимий макалалардын автору. Окуу китептерин жазгыла, окуу программаларын иштегиле дейт. Ошентип ошол 2000-жылдардан баштап мен китеп чыгарууга кириштим. 2001-жылы азыркы кыргыз тилинин фонетикасы, кыргыз диалектологиясы деген окуу куралдарын
иштеп чыктык. Андан кийин жүрүп отуруп сабак бергенде бир эле балдарга билим бербейсиң, сабак берип жатып, үйрөнөм деген принцип дагы бар да. Ошондо жанагы окуу куралдарындагы кемчилдиктер, алымча кошумчаларды көзүң менен көрөсүң дагы. Анан ошого карата толуктоолорду иштеп жүрүп, анан кийин окуу китеби Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн кириби менен окуу китептер чыга баштады. 2015-жылы, 2012-жылы, 2018-жылы ошентип анан учурда бул багытта дагы бир топ иштерди аткарууга аракеттер жасалып жатат. 2015-жылы Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын эмгек сиңирген кызматкери төш белгиси. 2020-жылы Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин эмгек сиңирген ишмери наамы ыйгарылса, 2023-жылы Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин илимдин мыктысы төш белгиси менен сыйланган. Мен үчүн Ишеналы Арапаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин мааниси орду өзгөчө. 80 жылдык мааракесин белгилегени жатабыз. Биринчиден ушул маараке өз ийгиликтүү өтсүн жана жалпы кесиптештеримди ушул маараке менен чын дилимден, чын жүрөгүмдөн куттуктайм.